болгон жеңилдиктер туурасында кээбизде улантабыз. Бул жерден айта кетчү нерсе ал артыкчылыктарды жоюунун ордуна депутаттарга тиешелүү шарт түзүү, ишинин натыйжасын талап кылуу керек дегендер дагы жок эмес. Депутаттардын жарымы артыкчылыктардан баш тартпай эле ошол элдин эсебинен жашагысы келгендер деп дагы сындалышса, маселенин экинчи тарабы ошол талдаган гезиттер бай депутаттар артыкчылык эмес, ошол айлыкка дагы муктаж болбостугун, ошол ишкер чөйрөдөн келгендер мандатты бизнесин коргош үчүн гана пайдаланышаарын жазышууда. Ишкер депутаттын илинчеген иммунитетти жашырабы деген суроо салгандар да карбын. Мындан улам артыкчылыкка уда кол тийбестигин дагы жоюп салуу демилгеси көтөрүлүп келет. Айрым депутаттар каршы эмес. Мында белгилей кетиш керек, кезинде өзү дагы депутат болуп иштеп келген Кубанычбек Идинов менен дагы ушул маселенин тегерегинде дагы баарлашсакпы деп турабыз. Кубанычбек мырза, кош келипсиз биздин студияга. Мына сиз менен ошол легендарлуу парламенттин депутаты катары иштеп калганыңызды эске алып, кызыктырган бир суроо болуп турат. Негизи азыркыдай жанагындай батир же болбосо мага автоунаа керек же жардамчысыз болбой калат деген талаптар бар беле ошол кыргыз парламентинин түптөлүп баштаган маалында? Легендардың парламент ал жоқ болчу да, система бөлөкчө болчу да, анда сессиондой кылып кварталына бир жолу келип бир жума иштеп эле кайра өзүбүздүн кызматтарга кетип калчубуз да. Элдин баары иштеп келген. Анан законодательный биринчи созупка келген убакта, ошол убакта пайда болду. Эмне дегенде, чын-чынында келгенде депутаттардын жанында бир жардамчылары болбосо, жана текущий иштердин баарын өзү аткара албай калат да. Ал же заседанияга барабы, чогулушка барабы, кийин отуруп алган өзү же компьютерден материал издеп, практически мындай иштин эффективдүүлүгү аябай жоюлат да. Ошондуктан жана Ишанбай Кадырбековдун ошол как раз эмеге биздин НСДПК партиясынын бирден бир учредитель болчу. Ошо кишинин сунушу менен законодательный собрание атайын чечим кабыл алганбыз. Ар бир депутатка жанагы постоянно иштеп аткандарга бирден жардамчы болсун, анан бирден тиги эме кеңешчи болсун деп эки сотрудник. Бирөөсүнө тиги обычно компьютерге иштеп, машинкаларга басып, вступление даярдап турган, экинчиси болсо ошо эмне керек материалдар, анан тиякка барып келе калып, биякта ал жок болуп калса, анын ордуна тиги ошол чогулуштарга же тияк биякка барып келгенге ошого чоң мындай көмөк болгон да. Анан кечирип коюңуз. Кубанычбек мырза, бирок негизи сиз жогоруда азыр шаардыктардын пикирин уктуңуз да, ал жакта эми көбү мисалы биз сыяктуу эле эс алганда эки жакка кетсек, ошол өзлөрүнүн чөнтөгүнөн эс алсын же болбосо бизде эле жүрсүн деп көбүнчөсү элдин пикири ушундай болуп жатпайбы? Бирок сиз баягы депутат катары депутат болуп иштеп калган соң, алардын баягы жумуштарын сыртынан карап билген азыркы депутаттардын баягы жагдайын айтып жатам да. Чындыгында эле жанагындай артыкчылыктарын санап отурганда, бул азыркы алардын ишинде абдан эле зарыл нерселерби? Мындай, мисалы мындай да, биз эмеден карасак да, депутат деген эмне? Бул элдик бийликтин өкүлү да. Ооба. Эки эле өкүлү бар. Бирөөсү мамлекет башчысы, президент, экинчиси парламент. Парламент жалпысынан баягы элдин атынан иш жасайт, закондорду чыгарат, ал депутат болсо ошонун мүчөсү. Өкмөттүн мүчөсүнө, соттун мүчөсүнө биз сулсат берип атпайбызбы? Давай, алтыбыз защитасын, алар ким коргош керек деп. Эгерде депутат ошону коргобосо, көчөдөн бирөөлөр сабап кетсе, сен кечээ эмне үчүн мынтип айтып атасың десе, ким жооп берет? Биз туруктуу өлкөдө тура дейбиз да. Өзүнүн машинасы менен бир жака командировкага барса, дайырын акчасын окуп туруп кайра жиберсе, сен мынтип сүйлөп атасың десе, экинчи ал сүйлөбөйт да. Өлүңдү көрөйм, эмне кереги бар мындайга? Депутаттык деп турабы? Анан ошонун үчүн ошондой мамиле кылышыбыз керек. Бизде жанагы кечирип коюңуз, жана республика партиясынан чыкты, дегенде популизм болуп кетти да, сөздүн ачыгы. Тиги давайте биз машинеден эме беребиз. Албетте алар машинеси болсун, машинесин. Ар ким өзүнүн машинесин ортага өзүнүн водители жүрөт. Ал одно дело. Анан ошол жерде мына учительдер келип атат, врачтар келип атышат, ученыйлар келип атышат. Анан алар келгенде же машина айдаганды билбейт, же каяка барганын билбейт, анан ал темтеңдеп жүрүш керек көчөдөгү балдардай болуп. Пока парламентте турабы, аны өкмөттүн эмес, мамлекеттин чоң бийлигинин бир бөлүмү, составный часть деп коебуз, ошонун өкүлү катарында, элдин өкүлү катарында, элдин бийлигин талабын ишке ашырып аткан киши катарында карашыбыз керек да. Анан мындан отказ бергиле, эми барып эс албагыла деп, анда өлсүнбөйбү? Бул болбогон эме. Мен ойлойм, наоборот, 5 жылга биз болгон толук шарт түзүп беришибиз керек. Депутат болуп келгенден кийин ал эчтеке ойлобош керек. Мен окуйтугум жетпей калды, мунун жетпей деп. Башын ошо целиком баягы элдин эмне кыйынчылыктар болуп атат. Ошону кантип ишке ашырам? Анын үчүн кандай закон чыгарышым керек деп ошого тургандай болуш керек. Анан аңыз жогодан баарын алып таштап эле давай, шалпай үлүбүс менен кошобас деген анда жөн эле көчөгө чогулуп НП болуп албайбыз барыбыз. Кубанычбек мырза, бирок ошентсе дагы мындай пикирлер айтылып жатпайбы? Депутаттын иши кандай болгон күндө дагы ошол артыкчылык берилеби, берилбейби, баягы башында жанагы милдеттерин багыл элдин бул маселесин чечем же тигил маселесин чечем деп парламентке келгенден кийин менимче ошол эле батир, машина жана башка артыкчылыктардан көз каранды болбош керек. Ал эмне артыкчылыгы бар? Мисалы дегенде ошол жанагы жогоруда айтып өткөн материал. Анан эртең менен жумушка шалпип жөө барсын, кечигип.
террорист отырып ушунда келесоочулукту мына айырбады. Мына акмакчылыктын да чеги болуш керек да. Көчөдө мынтип айтты, тигил айтты деп эле бул популизмдин иттей шүмшүгүн биз таап алдык да. Мамлекетке шайландыңбы, ел шайладыңбы, ошол партиянын атынан келдиңби, ал политика воспитательный иште партия жүргүзсүн. А берге келгенден кийин, пожалуйста, момундай деп целостный система болуш керек да, защита Биринчиден социалдык жактан защита Булардын даже кийин пенсиясына тиги кошуп бергендей кылышыбыз керек. Пенсияга чыкканда сага момчо кошулат деп. А то өткөн 5 созукта давайте жана элге эмгек сиңирген туулардын баасын добавкаларын алып тастайт. Ну что? Жиндиканага эч ким иштегиси келбей калат да. Аргумент жантарашында аргументте акча таба алдыгынан депутат болуп келсен акча тапкан отуруп калып атышпы. Бирок Кубанычбек мырза, сиздин позицияңыз балким бир четинен турадыр, бирок ошентсе дагы бул нерселердин бардыгы көбүнчөсү багыл жеке тараптардан жанагындай пикирлерди эске алганда бул парламентте отурган ишкерлер же болбосо бизнес чөйрөсүнөн келген адамдарга бул нерсенин зарылчылыгы барбы деген маселе турат да. Балким арасында туура бардыр, бирок сиздин бул боюнча оюңуз. Мисалы, мен ойлойм, ишкерлерге вообще колдон келсе ишкерлерди шайлабаш керекпиз да депутат кылып. Бирок тилекке каршы андайлар. Бирок аста заман ошондой болуп кетип атпайбы. Биз пока жанагы тиги байдын уулуна оозун кыйшык болсо да медиа тиги салып бермейинче ошол системадан өткөн мезгилден биз өтүп кете элекпиз да толугу менен. А так ишкерлер деген вообще бияка келбейсиң деген закон чыгарыш керек на то пошло. Давайте ишкерлер финансируйте, өзүңөрдүн депутатыңарды ошол элдин кызмат кыла турганда ошолорду жибергиле деп. Өлкө ошондой да. Ишкер өзү барып барбайт, эч ким депутат болуп, туурабы? Ооба. Анан кийин ошондой биз система көтөрө албай атабыз, туура. Анан кийин аларды мисалы колунда машинеси турса, мисалы бабаңды тил айтып коеюн да, алына машинеси турса, охранасы, ага кереги жок. А берки жанагы эле Карамушкина же бер жакта тиги кыз келбеди, Алтыбайбы, алар эмне кылыш керек анан кийин? Жок, Кубанычбек мырза, анда дагы бир пикирлер айтылып жатат. Мисалы, арасында бага иргелип ошондо анан балким чыныгы мен бул нерселерге муктажмын, бул нерсе мага зарыл деген нерселерге гана өзүнчө бөлүп анан берилиши керек деп атат. Бул боюнча Антип караса да болот. Бирок андай болгондо равновесиясы жок болуп калат да. Просто другой дело. Мисалы мен депутат болуп келсем, өзүм машинам турса, өзүм охранам турса, өзүм водителим турса, мен безопасность өзүм обеспечить эте алам деген болсом, андан макул машинанын кереги жок, мамлекеттин машинанын кереги жок деп мен өзүм аткарсам. Бул депутаттын өзүнүн оюна коюш керек. Анан күчкө салып арын тепкилеуди да, бул жыртыкка киргиле биз эл күчүнтүп айтканыбызды эле барып бир тешикке тыга бергенде болбойт да. Кубанычбек мырза, мындан башка дагы жанагы артыкчылыкка уда кол тийбестиги да жоюп салуу демилгеси көтөрүлүп Бул акмакчылыктын высший степени да. Себеби муну кечирип коесуз, мен сөзүңүздү бузуп коюм. Себеби мындай да, кол тийбестиктин эки жагы бар да. Албетте жана кол тийбестикти илгери Дооронбек аябай бакырып жүрчү бул боюнча алып таштайлы. Антпесек жана криминалдардын баарысы азыр приватташтырып алгандардын баарысы мен сорогум өтүп кетсин, 5 жыл болуп отурсам, жанагы сороктун рассмотрениесин сотко каралып келди деп, ошонун үчүн келип чыккан нерсе болчу да. Ошого каршы күрөшүп аткан оюнун баарысы. Ата кол тийбестикти депутаттарга биринчи иретте обеспечить керек. Ошондо алар эркин болот сөздөрү. Жана журналисттерге кандай обеспечить этсек, кол тийбестикти буларга да ошондой кылышыбыз керек. Булар айткан сөзүн ошол элдин оюн, өзүнүн оюн ачык айтып, ал үчүн жооп бербегендей болуш керек. Андай болбосо анда биз эч убакта мындай нормальный цивилизованный мамлекет түзө албайбыз да. Ким жетекчи болуп келсе, ошонун арасынан кычалаңдап эле бул депутаттар митип калды, тилдерди, шатаңдап жүрө бересиз, буту ири буйру болуп эле. Түз жолу так түшпөй калабыз. Бирок эгерде чыгымдар жагынан алып караганда, бул негизи азыркы биздин Кыргызстандын шартында жогоруда мен кесиптешимде айтып өттү, жылына баланча сом алуучулардын жардамчысы жана башка чыгымдарына 800 миллион сомдун тегерегинде кетет экен. Бул чыгымдын тегерегинде сиздин оюңуз? Негизи 800 миллионду жүрөдө жеп алып атышпайбы бюджеттеринде? 200 миллиондон бөлүп берип коет. Ошол эле отурган министрлер же болбосо тиги эме мамлекеттик кызматта тургандар, ката ошону чечип аткандар. Ага караганда тиги парламентти кармап атып барбайбызбы? Биздин бир акмакчылыгыбыз ушу парламент менен эле академияны алып касылып калабыз да. Ученыйлар давай быжырабай кеткиле, эффект берип атасыңар иштегиле, жок болсоң жок деп. А кийин келечеги жөнүндө оюбуз жок. Эми жакын уялбай оперный театрга касылабыз. Давай силер токтоткула, силер элге кирбей атат, акча таппай атасыңар, давай силерди да жоюп таштайлы деп. Ошонун бир түрү да бул. Бул депутат болуп келдиңби, элдин атынан иштеп атасыңбы, сен ачык иштөө үчүн сага эч ким эч жактан жол тоспош керек. Законодательный эмес, жанагы легендарный парламент ошондой болчу. Депутат каяка кирем десе кирчи, карап чыкчы баарысын тааныштырып. Любой жагына мына өзүңөр закондорун кандай деп, секретный эмес деген организацияларды карап чыгарып, ошондон жанагы туура эмес жасап аткан иштерди, ушул жерден туруп алып завод, фабрикаларды Россияга көчүрүп аткандар ошондо алып таап чыгышкан. Анан шалпый сен кабинетте отуруп, боюң отуруп, өчө үйүр отургун кечкөдөн үңкүп отура берсе ал каяктан алат информацияны? Эл менен акыл керек кишиге. Ал өзүң башыңан эмне чыгат? Эчтеке окубасың, эчтеке көрбөсүң, кечке отуруп митип колуң шалпыйып отурса, кечине чарчап чыгылсаң чок кыздан иштейби? Эчтеке жок болуп аткан ошондон болуп атпайбы? Рахмат, маалымат. Кечирип атыңыз бекиде.
Кечиресиз, просто сиз багы эмоционал түрдө айтып бердиңиз, бирок албетте сиздин позицияңызды түшүнүүгө болот. Албетте мамлекеттик кызматкер ошол эле учурда депутат болуп парламентке келгенден соң анын ошол эле кол тийбестиги же болбосо анын коопсуздугу жана башка сыяктуу маселелер дагы эске алынышы керек. Рахмат пикириңизге.